Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 24 сентябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ысык Ата милициясынын мурдагы башчысы мыйзамсыз жер алып, эс алуу борборун курган. Чүйдүн Ысык Ата райондук милициясынын мурдагы башчысы жана Ысык Атанын Жээг айыл аймагынын жайыт комитетинин мурдагы төрагасы кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. Алар документ жасалмалоого, жерди басып алууга жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелүүдө. Экөө тең УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. УКМКнын маалыматы боюнча Ысык Атанын Жээг айыл аймагынын жайыт комитетинин мурдагы төрагасы жайыт комитетинин отурумунун протоколун жасалмалап, 2 гектар жайыт жерди Чүйдүн Ысык Ата райондук милициясынын мурдагы башчысына мыйзамсыз берген. Экс-милиционер ал жерге эс алуу борборун курган. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Катар авиациялык академиясы жылына 10 учкучту окутууга квота берди. Катар авиациялык академиясы учкучтарды акысыз окутуу үчүн Кыргызстанга жыл сайын 10 квота берет. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан билдиришти. Мындай макулдашуу компаниянын директору Данияр Бостонов менен академиянын башкы директору Шейх Джабор бин Хамад Аль-Танинин жолугушуусунда түзүлгөн. Билим берүү жана авиациялык кадрларды даярдоо жаатында кызматташуу талкууланды. Өзгөчө көңүл аба кыймылынын диспетчерлерин жана бул жаатта квалификациялуу адистерди даярдоого бурулган. Катар 10 учкучту акысыз окутууга квота бөлө турган болду деп айтылат маалыматта. Казакстанда ММА мушкеринин жансыз денеси Таштандыдан табылды. Жаңы жагдайлар. Актауда мурдагы ММА мушкери Вусал Джафаровдун сөөгү табылгандан кийин Мангистау облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы иштин айрым чоо жайын ачыктады. Бул тууралуу Тенгри News KZ жазды. Маалыматка караганда жансыз дене 20 сентябрда 22:30 чамасында табылган. Окуя болгон жерди текшерүү учурунда маркумдун жанынан шприц, байпагынан баштыктагы зат табылган. Маркумдун мурдада каракчылык фактысы боюнча соттолгондугу аныкталып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Мочей мушкердин жансыз денеси Актау шаарындагы 3-кичи райондо таштандык контейнерлердин жанына табылганы кабарланган. Аны сабап кечиккени денеси бир нече күн көчөдө жатканы айтылган. Мелис Мырзакматовдун кидайт этип кеткенин Садыр Жапаров кечирбесе керек. Акыркы убакта Мелис Мырзакматов этпетинен кетип, бийликти мактаган жагынан камчы салдырбай калды. Мынчалык жагымпоздук, жагалданууга барганына караганда бир мандем бар. Байлыктарын сактап калууга малып кетпөө жандалбасына түшкөнбү? Негизи мунун кошомат кылганы тескери реакция жаратууда. Бийлик муктаж эмес. Артка кылчайсак, Атамбаевдин доорунда Садыр Жапаров менен Мелис Мырзакматов Туркиядан жолугушуп, Кыргызстанга келүүнү макулдашат. 2017-жылы эсибизде Садыр Жапаров сөзүнө туруп Меккенине кайтып келет. Камалганы белгилүү. Ал эми Мелис Мырзакматов адатынча коен жүрөктөнүп келүүдөн баш тартып коет. Мына ушундан эле кимдин ким экенин билсе болот да. Убакыт баарын таразалап ордуна коет. Кийин Садыр Жапаров түрмөдө отурганда Мырзакматов кидайт этип кетти деп ачууланганын укканбыз. Натыйжада сатып кетти да туурабы? Саясатта коркок, куулма жүздүү адамдардан этиятташ керек. Азыр эми президент кечээки Мырзакматовдун кылыгын кечирбесе керек. Канчалык кошомат кылса да, ириде жигитчилик мамиле, шертке туруу маанилүү эмеспи деп жазган Арба Кейжи сайты. Жогорку соттун судьясы жылына 2 миллион сомдой, айына 171,5 миң сом маян алат. Кыргызстандын жогорку сотунун судьясы жылына 2 миллион 59 миң сомдой айлык алат. Бул тууралуу жогорку кеңеште бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтылды. Комитеттин жыйынында жогорку сот жана жергиликтүү соттор тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү караштырган мыйзам долбоору каралды. Мыйзам долбоорун жогорку соттун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев тааныштырды. Анын айтымында учурда жогорку соттун төрагасынын 3 орун басары бар. Алардын ар бири өз багыты боюнча жарандык, административдик жана кылмыш иштерди тескейт.
Эми мыйзамга өзгөртүү киргизип 4-чү кылып санариптештирүү боюнча орун басар кызматын бекитүү сунушталууда. Ал орун басар жогорку соттогу 31 судьянын ичинен тандалып алынат. Мусаев билдиргендей, жогорку соттогу судьяга айлык төлөөгө жылына 2 миллион 59 миң сом, же айына 171,5 миң сом каралган. Ал эми төрага орун басарынын жылдык майнасы аныкынан 162 миң сомго көп, жылына 2 миллион 221 миң сом, же айына 185 миң сом алат. Айлык акыдан тышкары жаңы орун басар үчүн кызматтык унаа, катчы, айдоочу керек болот. Кызматтык унаа үчүн 3 миллион 446 миң сом акча, бир жолку чыгым. Анын майына жылына 250 миң сом жана айдоочусу менен катчысынын айлыгына 702 миң сом керектелет. Жалпы 4 миллион 650 миң сом зарыл. Бул акчалар республикалык бюджеттин эсебинен төлөнөт. Мыйзам долбоору өкмөт тарабынан жактырылган. Талкуудан кийин мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. 3-чү элдик курултай 20 декабрда өтөт. Бишкек шаарында 20 декабрда 3-чү элдик курултай өтөт. 20 сентябрда президент Садыр Жапаров кол койгон тиешелүү жарлык Эркин Тоо мамлекеттик гезитинин 24 сентябрдагы санына жарыяланды. Ага 700 делегат чакырылды. Уюштуруу иштери менен министрлер кабинети жана президенттин иш башкармалыгы алектенет. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам былтыр 24 июлда кабыл алынган. Ага ылайык делегаттардын саны 1070тен 700гө чейин азайтылган. Элдик курултай демилгеси Кыргызстанда көп жылдардан бери айтылып, бирок аны мамлекеттик деңгээлде уюштурууга негиз болуучу жаңы мыйзам кабыл алына элек болчу. Биринчи элдик курултай 2022 жылы ноябрда, экинчиси 2023 жылы декабрь айында өткөн. Балбан Акылбек Талантбеков 4 жылга мелдештерден четтетилди. Грек-Рим күрөшү боюнча Балбан Акылбек Талантбеков 2027 жылдын 11 июнуна чейин мелдештерден четтетилди. Бул тууралуу эл аралык тестирлөө агенттигинин сайтына жарыяланды. Маалымат караганда, спортчудан 2023 жылдын 10 апрелиндеги текшерүүдө тыюу салынган метастерон аныкталган. Сайттан спортчунун алгач 2023 жылдын 12 июнуна чейин убактылуу четтетүү чечими кабыл алынганын, бирок териштирүүдөн кийин 4 жылга дисквалификация кылганын көрүүгө болот. Эске салсак, Акылбек Талантбеков былтыр апрелде Астанадагы Азия чемпионатында биринчи орунду ээлеп чемпион болгон. Спортчу 82 кг салмакта финалдык беттеште казакстандык Диас Календи уткан. Эми алтын медаль казакстандык спортчуга өтмөкчү. Президенттин администрациясы жумасына 2 жолу коомдук транспорт менен жүрүү демилгесин колдоду. Президенттин администрациясы Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык кызматкерлери жумасына 2 рет чейшемби жана бейшемби күндөрү коомдук транспортта жүрүү боюнча демилгесин колдоп, министрликтер менен мекемелерге ушул күндөрү коомдук транспортты гана колдонуу сунушун берди. Бул тууралуу шаардык бийликтин басма сөз кызматы билдирди. Быйыл май айында экологиялык абалды жакшыртуу, коомдук транспорттун ишинин сапатына мониторинг жана талдоо жүргүзүлөт деген негизде Бишкек мэриясы кызматкерлерине жеке жана кызматтык автоунаасын пайдаланууга чектөө киргизген. Ага ылайык аптанын шейшемби жана бейшемби күндөрү муниципалдык кызматкерлер коомдук транспортты колдонууга милдеттүү. Бул 2 күн автоунаа кыймылы эң көп болгон күндөр деп саналат. Шаар бийлиги бул талапты аткарбагандарга тартиптик чара колдонуп жатат. Бишкекте тыгын маселеси курч турат. Мэрия билим берүү мекемелеринин иш тартибин өзгөртүү менен шаардагы жол тыгыны азайганын 12 сентябрда билдирген. Социалдык тармактарда коомчулукта парламентте сентябрдан тартып тыгын азайбай, кайра күч алганын, мурда бат жетчү райондорго баруу үчүн азыр сааттап тыгында турушканын айтып, жазгандар, сүрөт видеолорун жарыялагандар көп. Тыгын маселесин чечүү талабы парламентте да бир нече жолу көтөрүлгөн. Бүгүнкү күнү шаарда каттамга 1200дөн ашуун автобус чыгып жатат. Кыргызстанда жыл башынан бери 5,3 миңден ашык үй селден жабыркады. Кыргызстанда 2024 жылдын сентябрына карата 331 сел кырсыгы катталып, анын кесепетинен 5354 турак жай жабыркады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев билдирди. Министрдин айтымында анын ичинен 102си бузулуп, 138и капиталдык оңдоого муктаж. Бул окуялар табигый кырсык тобокелдиктерин жакшыраак башкаруу зарылдыгын көрсөтүп турат, деди ал. Акылбек Жапаров жыл соңуна чейин бардык үйлөрдү камсыздандырууну тапшырды. Акылбек Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдардын алдына 2024 жылдын аягына чейин бардык үйлөрдү, анын ичинде кооптуу аймактарда жайгашкан турак жайларды камсыздандырууну тапшырды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Акылбек Жапаров үстүбүздөгү жылдын 9 айында өлкөнүн ар кайсы аймактарында болгон селдин кесепеттерин жоюу боюнча кеңешме өткөргөн. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеевдин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2024 жылдын сентябрына карата 331 ирет сел жүрүп,
Анын кесепетинен 5354 үй жабыркаган. Алардын 102си бузулуп, 138и капитал оңдоого муктаж. Министрлер кабинетинин төрагасы камсыздандыруу элди табигый кырсыктардан кийин тезирээк калыпка келүүгө жана мамлекеттик бюджеттин түйшүгүн азайтууга жардам берген маанилүү инструментке айланарын белгиледи. Жапаров кошумчалагандай, жыл сайын глобалдык жылуулукка байланыштуу табигый кырсыктардын саны көбөйө берет. Ошондуктан кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу менен калктын коопсуздугун жана табигый кырсыктардын кесепеттерине туруктуулугун камсыз кылуу зарыл. Улуай ден соолукту чыңдоо борбору Кыргызстанда биринчи жолу Кытай элдик медицинасын колдонуп, 6 жылдан бери от менен артрит, артроз, остеохондроз, гайморит, простатит, куян, грыжа, суук тийүү, тизе муун ооруларын дарылайт. От процедурасында адам тер аркылуу денедеги суук, токсин, шлак, туздардан арылып, аурасы тазаланат. Ал эми катып калган булчуңдарды жибитүү үчүн гандин массажы жасалат. Бул массаж атайын дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен жасалып, кан айлануу, зат алмашуу системаларын жакшыртат. Бизге келип, Толубай Бакасов жана анын эң жогорку квалификациядагы командасынан массаж алып, ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге байланышыңыздар. Кыргыз делегациясы Кытайдагы дүйнөнүн эң ири ГЭСине барып, сунуш киргизди. Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев Кытайдын Хубей провинциясында жайгашкан 3 капчыгай ГЭСине барды. Бул тууралуу өкмөттөн маалымдашты. Билдирмеге ылайык, Кыргызстандан барган делегациянын курамына энергетика министри Талайбек Ибраев, курулуп жаткан электр станциялары дирекциясынын өлкөдөгү энергетикалык компаниялардын жетекчилери менен адистери кирген. Жолушууда Хубей провинциясынын тышкы байланыштар департаментинин жетекчилиги жана кытайлык энергетиктер 3 капчыгай ГЭСи тууралуу маалымат беришкен. Тараптар гидроэнергетика тармагындагы Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Андан соң Кытай тарапка Кыргызстанга келип кетүүнү жана ГЭСтерди куруу мүмкүнчүлүгүн карап берүүнү сунушташкан. Белгилей кетсек, 3 капчыгай Кытайдын Янцзы дарыясында жайгашкан дүйнөдөгү эң чоң ГЭС болуп саналат. Кытайлык энергетиктердин айтымында гидроэлектростанциянын жалпы кубаттуулугу 22250 мегаваттты түзөт. Платинанын бийиктиги 185 метр, узундугу 2,3 чакырымга жетет деп айтылат маалыматта. Ноокат районунда 48 батирлүү турак жай мамлекетке кайтарылды. Ноокат районунда 48 батирлүү турак жай мамлекетте өттү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалымат калайык Ош облустук прокуратурасы тарабынан соттук актылардын аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында Ноокат шаарында 48 батирлүү үй, 0,48 гектар жер тилкеси менен Ноокат шаардык мэриясынын жооптуу кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз жеке тарапка сатылып кеткендиги аныкталып, сот органдарына доо арыз келтирилген. Доо арыз сот органдары тарабынан канааттандырылып, мыйзамсыз түзүлгөн келишимдер жараксыз деп табылды. Натыйжада Ош облустук прокуратурасы тарабынан прокурордук акты келтирилип, кароонун жыйынтыгында 93 миллион 221 миң сомго бааланган 48 батирлүү үй, 0,48 гектар жер тилкеси менен Ноокат шаарынын муниципалдык балансына алынды.